Саламатсыздарбы, эфирде саресеп көрсөтүүсү, студияда Нурайым Бейшналиева. Ошентип 2022 жылдында сапары карып, мына саналуу саатта жаңы жыл эшик какканы турат. Узап бара жаткан жыл өлкөдө бир катар маанилүү окуялар менен коштолду, анын ичинде Чүй облусунда дагы. Мына ушул багытта бүгүн кененирээк сөз кылалы деп турабыз. Тагыраак айтканда, облуста бир жыл ичинде аткарылган негизгиделген иштер, ийгиликтер жана албетте мерчемге ылайык жүзөгө ашпай калган айрым маселелер жана алардын себеби жана 2023 жылга карата аткарылчу иш пландар тууралуу кеңири маалымат алабыз. Бизде студияда мейманда президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымбаев Нурил Жайылбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биринчи эле суроо мына ушул багытта болсун. Быйылкы жыл Чүй облусу үчүн кандай жылдардан болду? Артыкчылыктуу багыттар кайсылар жана облустун социалдык экономикалык өнүгүшү, өзгөрүүсү тууралуу жалпы маалымат бере кетсеңиз. 2022 жыл Чүй областында негизги экономика тармактарында багыттардын ушул мерчемдердин аткарылышы менен коштолду. Негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр Чүй областында 2022 жылы аткарылып, бир нече жылыштар менен жаңы бир ишканалардын ачылышы менен коштолду. Эми баарына токтоп кетсек, социалдык чөйрө, айыл чарба жана башка багыттарда дагы бир жакшы иштер болуп атат. Андан тышкары эмдиги 23 жылга дагы азыр мына пландарды түзүп, кийинки жылдын дагы камын көрүп азыр жатабыз. Сөзүңүзгө аралжы, мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, экономикалык жактан дагы бир катар өсүштөр болду деп. Мына ушул багытта сөзүбүздү улассак, экономикалык тармакта кандай өнүгүү болду? Негизи эле чакан жана орто ишкерлик, инвесторлор менен алака, бул жылга карата бул тараптагы ийгиликтер кандай болду? 2022 жылы мына азыр чакан жана орто бизнесте жана жаңы ишканаларды ачууда жалпысы жөнүнөн бир 109 субъект ачылды. Анын ичинен ири ишканалары дагы болду. Токтой кетсек, бул 109-дун ичинен негизи кайсы багытта, кайсы тармакта басымдуулук кылат көбүрөөгү? Көбүрөөгү эми чакан жана орто бизнес багытында болот да. Андан кийин анын ичинде дагы ири ишканалар дагы бар, жумушчу орундарды 500 орунду, 250 орунду ишканалар да болду. Бул тегүү тармагында, алтынды кайра иштетүү тармагында болду. Ири ишкана демекчи, туура айтасыз, жанагы бир эле областка эмес, бүтүндөй республика, ал эмес Борбор Азияга чейин чыга турган, керектөөсүн камсыздай турган ишканалар тууралуу. Туура айтасыз. Эми ушул сыяктуу ишканалардын ачылышы менен коштолду. Эми Чүй областында негизги өндүрүштүү өнөр жай ишканалары жайгашкан. Жалпы ушу Кыргыз Республикасында өнөр жай продукцияларынын 43%-ын бүгүнкү күндө Чүй областы берип жатат. Эми ушул өнөр жай продукцияларынын өндүрүлүшү физикалык көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 106,2% азыр 11 айдын жыйынтыгы менен ушундай көрсөткүчкө жетиштик. Эми бул өнөр жай тармагы, айыл чарба тармагы, кайра иштетүү тармагы, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, мына ушул сыяктуу иштер дагы быйыл жылы болду. Мына ирригация тармагын өркүндөтүү, мына айтып кетсек, азыр быйылкы жылы дыйкандарда жакшы бир түшүм алуу менен быйыл 2022 жылы айыл чарбасына өтөрдүн алдында дагы бир тактай кетүүчү суроо бар эле. Ошо өнөр жай тармагы деп коебат. Бул демек бул тарапка инвестиция түз мааниге эмеспи? Инвесторлор менен алака жана жаңы кол коюлган меморандумдар, келишимдер кайсы өлкөлөр менен кызматташтык артууда? Жаңы деңгээлге чыгууда же болбосо? Бул тармакта жаңы деңгээлге чыгууга азыр өнөр жай ишканаларын куруу, ушул Чүй областында бир өнөр жай зоналарын түзүү боюнча иш жүргүзүп, мына азыр Чүй районунда бир 202 гектар жерди дайындап, ал жерге ушул өнөр жай зонасын түзүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан ал жерди өнөр жайга дайындоо менен биргеликте ал жака инвесторлорду тартуу иштери. Эми бул тармакта дагы өнөр жай ишканаларын азыр негизги жумушчу орун түзүү, салыктарды менен камсыз кылуу маселелери албетте ушуну менен баардыгы биргеликте
чырмалышкан жанагы азык түлүк коопсуздугу деп кетпедимби, ошол кайра иштетүү тармагы дагы бул жагында дагы кирет да. Ошондо жанагы азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында мына майды кайра иштетүү ишканалары мына быйылкы жылы ушул бизде бир 2 чакан ишкана ачылды. Бир аталык групп ишканасынын базасында, жана дагы бир Кант шаарында дагы бир ишкана, ушул чакан ишкана ачылды. Кытайлык инвесторлордун келишими менен дагы бир ишкана ачылды да. Ооба, өзүңүз белгилемекчи, быйыл негизи эле облусту айыл чарба багытын айта турган болсок, жылдагы салыштырмалуу жогорку өсүштөр белгиленген. Буга чейин айтылган негизи эле бул тармакта алгылыктуу аракеттер болгону белгилүү. Эми ар бирине кеңири токтоло кетсеңиз, айыл чарбадагы ошо сиз айткан жана азыр белгилей турган жетишкендиктер. Эми айыл чарбасына токтосок, бул ирригация тармагы 2020 жылы баарыбызга белгилүү болгондой бул кургакчылык болуп, сугат суусунун тартыштыгы менен белгилүү болду. Ошол себептен ирригация түйүндөрүн, каналдарды, ички чарбалык каналдарды ушул ирригациялык мезгилге өз убагында даярдоо боюнча 2021 жылдын ушул күз айларынан баштап даярдык көрүп баштадык. Кышкы сугаттарды да жүргүздүк, баягы кышкы нымдаштыруу иштерин жүргүзүп, ушул ирригация түйүндөрүн ремонттоп, 1600 километр ички каналдарды ремонттоо иштери жүрдү. Ал эми чарбалык каналдар болсо, жалпы жонунан ушу республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 200 миллион сомго ремонт жүргүзүлдү. Мунун баардыгы. Ушул жерден белгилей кетүүчү нерсе, быйыл ирригация тармагына буга чейин бөлүнүп келген суммаларга караганда каражат бир топ эсе көп бөлүнгөнү, жана мунун эсебинен 30 жылдан бери аткарылбай келген, тазаланбай, реконструкцияланбай келген айрым канал арыктардын тазаланышы 30 жылдан бери тазаланбаган арыктар тазаланды мына быйыл. 30 жылдан бери кылынбаган иштер кылынды. Ошол себептен анан дагы айта кетсем, ушул ирригацияларды өз убагында даярдоо маселеси, үрөндөрдү менен өз убагында дыйкандарды камсыз кылуу маселеси, жана башка ушул жазгы талаачылык жумуштарга даярдык көрүү маселелери менен быйылкы жылы дыйкандардын жогорку түшүм алуусуна негизги себептердин болду. Эми бул ишти дагы токтотпош керек. Мына азыркыдан да тапта дагы ушул 2023 жылкы сугатка дагы даярдык көрүү боюнча азыр иштер уланууда, областында ар бир айылдарда. Эми айыл чарбада дагы мына айыл чарбасын каржылоо маселесине токтоп кетсек, жалпы жонунан ушул областтын дыйкандарына 758 миллион акча каражат бөлүндү. Анын ичинен ушул мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүүгө, лизингке жана ушуга каражаттар каралды. Берүүбүздү мына ушул багытта биз алдын ала даярдап койгон материалыбыз бар эле, ошону менен уланталы. Ал жерде мына ошол түшүмдүүлүктүн жогорулугу жана сиз өзүңүз жеринде барып ооруп жыйноо иштеринен кабар алган учурлар чагылдырылган. Көңүлүңүздөрдү кийинки материалга бурабыз. Быйыл Чүй облусу боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү жогору болду. Жалпы кылкандуу дан эгиндери 221.926 гектар жерге айдалып, 600 000 тоннага жакын түшүм жыйналган. Өткөн жылга салыштырмалуу арпа дээрлик 2 эсе көп түшүм берсе, буудайдын түшүмү 1,5 эсеге өскөн. Ошондой эле кант кызылчасы менен жүгөрү да жылдагыдан мол. Быйыл жүгөрү жалпы 36.274 гектарга эгилип, 260 000 тоннага чукул жүгөрү даны алынды. Бул көрсөткүч былтыркыдан кыйла жогору. Ал эми кант кызылчасы 8.423 гектарга айдалса, түшүмү 418.394 тоннага жетип, өткөн жылдагыдан 2 эсеге көп. Буга катар жашылча жемиш аянты да бул жылы кеңейтилип, дыйкандардын эмгегинин акыбети кайтты. Түшүмдүүлүктүн артышына үрөндөрдүн сортторунун жаңыртылышы бирден бир өбөлгө. Белгилей кетсек, жогорку сапаттагы үрөн алууга быйыл бюджеттен 1 миллиард 534 миллион сом бөлүнгөн. Россиядан жана Казакстандан алынып келинген үрөндөр дыйкандарга жеңилдетилген насыя менен берилип, аймактарга бөлүштүрүлгөн. Былтыркы жылга салыштырмалуу айрым участоктарда 50 центнерден берген да участоктор бар. Эми кайрак жер, сулак жер
ошол менен орточо бир 30 центнерден айланып атат. Дыйкандарды айыл чарбасын каржылоо, долбоор аркылуу дыйкандарга өз убагында кредиттер берилип, мына бүгүнкү күндө ушул азык-түлүктүн коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер азыр ийгиликтүү жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Сугат суу менен камсыздоо дагы жолго коюлуп натыйжасын берди. 2022 жылга сугат тармагына республикалык бюджеттен 18 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле Чүй облусун өнүктүрүү фондунан ирригациялык системаларды жакшыртууга 135 миллион сом каралган. Бул каражаттарга 30 жылдан бери каралбай келген ички чарба аралык канал жана арыктар оңдоп түзөөдөн өтүп калыбына келтирилген. Буга катар тамчылатып сугаруунун жаңы ыкмалары киргизилип, түшүмдүүлүктү жогорулатууда артыкчылыкка ээ болууда. Ар бир райондо өздөрүнүн тиешелүү суусун алып атышат. Чүй областына 281 миллион акча бөлүнүп, жалпы Чүй областынын 8 районунда бирдей тынымсыз жумуштар жүргүзүлдү, даярдыктар болду. Жалпы эле суу чарбасы эмес, андан сырткары айыл өкмөттөр, АУПлар ички арыктарды дыйкандар менен биргеликте көп арыктарды тазалап ишке ашырдык десем жаңылышпайм. Кунарсыз жерлерди өздөштүрүү иштери да күчөтүлүүдө. Мунун натыйжасында үстүбүздөгү жылы Чүй облусунда биринчи жолу ири көлөмдө пахта түшүмү алынды. Буга чейин сыноо иретинде Кемин, Жайыл, Ысык Ата райондорунда чакан аянттарга өстүрүлгөн пахта бул жылы Панфилов районунда 500 гектарга эгилген. Аба ырайы суук же болбосо жаан-чачын күндөрү терилген пахталар бул жака алып келинип, биринчи кургатылат. Андан соң мынакей көрүп турганыңыздардай жалбырагынан бөлүнүп, тазаланат. Андан кийин каптарга салынып, кампага киргизилет. Жана бул жактан токмоктогу жеп ийрүүчү ишканага жөнөтүлөт. Бул ичиндеги жана чийитиндеги данегинде кийинки этаптарда переработка болуп, бул ичинен жымык деп коет жана май, пахта майы чыгат. Андан жанагы эзилген жымыкынан ошондон малдарга жанагындай корм болуп, ошо жем катары кетет. Bir günde 1 tonnadan aşık pahtalar teriliyor. Белгилей кетсек, быйылкы жылы айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу мал чарбачылыгына 362 миллион сом, өсүмдүк өстүрүүгө 356 миллион 500 миң сом жана кайра иштетүүгө 39 миллион сом насыялар берилген. Ал эми лизингке 189 миллион 600 миң сомго айыл чарба техникалары алынган. Нурайым Бейшеналиева, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Облустагы дагы бир көрүнүктүү тармак бул жылы социалдык багытта болду. Тагыраак айтканда, курулуш чөйрөсүнө кеңири токтололу. Социалдык объекттер, жалпы эле билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо дегендей, спорт, маданият үйлөрү, бул жаатта кайсы райондордо, кайсы аймактарда кандай иштер жүрдү? Быйыл Чүй областында жалпы жону 1575 орунду 5 мектеп ачылды. Анын 3 мектеп ушул республикалык бюджеттен, 2 мектеп болсо ушул кайрымдуулук фонддордун эсебинен курулду. Мындан тышкары ушул 12 билим берүү объекти, 12 бала бакчанын ишке берилди. Мектептен тартыштыгы, мектеп жана бала бакчалардын тартыштыгы бир эле Чүй облусунда эмес, бүтүндөй Кыргызстанда экендиги айтылып келет. Эми муну четинен чечүү аракети көрүлүүдө. Мисалы, быйыл 5 мектеп, 9 бала бакча жаңы салынып ишке берилди жана кийинки жылга дагы бир канчасы пландалып жатыр. Муну менен маселенин канча проценти чечилүүдө? Негизи эле облуста дагы мектеп жана бала бакчаларга муктаждык канча? Азыр Чүй областында бул ички миграция эң жогору болгон регион. Ошол себептен бул социалдык мекемелер, мектепке чейинки билим берүү мекемелери, саламаттык сактоо мекемелери бул Чүй областына өтө муктаж. Кийинки жылга дагы бир 10дон кем эмес мектеп муктаждык бар. Андан башка мына республикалык бюджеттен азыр курулуп жаткан даярдыгы ушу 50% өтүп калган дагы бир 7 мектебибиз бар. Ошолордун курулушу кийинки жылы аякталышы, мына быйыл 50% жогору курулуп калган мектептерди каржылоо маселеси да каралып атат. Ошол быйыл ошол каражат маселеси, каржылоо маселеси чечилери менен кийинки жылы ушул мектептердин курулуусу күтүлүүдө. Андан башка дагы бул республикалык баягы титульный листке кирбеген мектептер дагы бар. Бүгүнкү күндө эскилиги жеткен мектептер, кээ бир жерде бир кандайдыр бир авариялык абалда болгон мектептерди куруу, ошолорду жаңыртуу маселелери бүгүнкү күндө турат. Дагы бир 10дой мектептин курулушу зарыл мындан тышкары. Эми азыр
12 бала бакча салынды деп атам. Эми кийинки жылга дагы ушул бала бакчалардын саны дагы, балдардын саны азыр демография азыр маселеси көтөрүлүп жогорулап атат. Ички миграция мен айтып кеттим мына жогоруда. Ошонун баары ушул бала бакчаларында мектепке чейинки билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү, ошол менен камсыз кылуу маселелери дагы бүгүнкү күндө өтө курч турат. Аны чечүү жолунда дагы биз республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, андан тышкары кайрымдуулук фонддор аркылуу ушул маселелерди чечүү үстүндө иш жүргүзүп жатабыз. Ички миграциянын күчөгөндүгү тууралуу бул эми 1 жыл же 2 жыл эле мурун эмес, көптөн бери келаткан маселе эмеспи? Чүй облусунда басымдуу кылат анын үстүнө. Анан ушул багытта дароо кийинки суроону улайын деп турам. Бул жер мунапысы жөнүндө жерлерди трансформациялоо, тиешелүү документтерди берүү дегендей бул жакта да бир катар иштер аткарылды. Ал тууралуу биз өз учурунда чалдырып турдук элек. Ошолор тууралуу көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, быйыл негизи эле канча жаран канчасына документтер колуна тийди? Эми жер мунапысы боюнча азыр 28 миңге жакын арыз менен элдер кайрылды. Ошону эле 19 миңге жакын ушул Сокулук районунда, Аламидин районунда 6300дөн ашык арыз, Ысык Ата районунда 1250, ушул сыяктуу калган райондордо азыраак эң көп ушул 3 районда кайрылды. Анан азыртадан Сокулук районунда уже 150ден ашык кызыл китеп берилди. Ысык Ата районунда да берилди 45, Аламидин районунда да берилип атат. Эми калганын баары ушул комиссиялардан каралып, жобого ылайык иштер бүгүнкү күндө корутундулар бир мамлекеттик органдардыкы болуш керек. Жердин бир тийиштүү документтер болуш керек, чечимдери болуш керек. Ошол сыяктуу тиешелүү документтер бар толук болгондо анан кийин комиссия ошол корутундуларын чыгарып, андан кийин ошол акимдин чечими менен ал жер мунапысы бекит. Андан соң айыл өкмөттүн чечими чыгып, Госрегистрге каттоого кетет. Эми кайрадан сөзүбүздү кайра социалдык курулуштар менен уланталы. Жанагы билим берүүдөн кийин эле бизде дагы бир маанилүүсү саламаттыкты сактоо, могул ФАПтардын, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун салынышы жана албетте азыркы таптагы муктаждык. Эми жалпы жонунан Чүй областында саламаттык сактоо мекемелери бардык райондордо жетиштүү, бирок ошого карабастан жанагы ФАПтардын жетишсиздиги айрым айылдарда байкалат. Эми алардын ФАПтардын салынышы бул Арис долбоору менен дагы буга чейин көп ФАПтар салынып келген. Эми кайрымдуулук фонддору аркылуу дагы фонддор аркылуу дагы бир нече айылдарда ушу ФАПтардын, ГСФлардын, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун имараттары курулуп жатат. Дагы эле ушул болсо ушул багытта ушул долбоорлор аркылуу, Арис аркылуу жана кайрымдуулук фонддор аркылуу муктаж болгон райондорго келерки жылга канчасы кетип атат мерчемге? Мерчемге эми азыр ФАПтардыкы бир 14кө жакын ФАПты куруу, анан ушул Чүй районунда бир инфекциялык больница бар, ошону бир кайрымдуулук фонддор аркылуу жаңы бир инфекциялык больница куруу маселесин карап атабыз. Чүй областтык ооруканасында төрөт үйүн салуу маселесин дагы ушул кайрымдуулук фонддорго карап, кайрымдуулук фонддоруна кайрылдык. Анын документтери даярдалып бүгүнкү күндө каралып атат. Ошол эле кайрымдуулук фонддор аркылуу ушул мектептерди куруу маселеси да бир 10 мектеп куруу боюнча аларга дагы бир кайрылуу жөнөтүп, алдын ала бүгүнкү күндө макулдашуулар болуп жатат. Буюрса бул курулуштар менен элдин дагы көп муктаждар чечилет деп ишенде турсак болчу да экен. Ооба, эми быйылкы жылга дагы бир эң негизги окуя бул элдик курултай болуп эсибизде калды. Элдик курултайдын өтүшү мындайча айтканда. Ошол Чүй облусунан барган делегаттар тарабынан айтылган маселелерге азыркы тапта чаралар көрүлүүдөбү? Кандай маселелер басымдуулук кылды жана кайсындан иш баштадыңыздар? Эми курултайды баарыбызга белгилүү болгондой, көбүнчө айылдык инфраструктуралык маселелер, аякта суроолор көп көтөрүлдү. Ошолордун чечүү жолдорун издөө, алардын ошонун чечүү жолдорунун жүзүнөн иш алып баруу бүгүнкү күндө жүрүп жатат.
бул боюнча ишмерчемдер түзүлүп, ошол жергиликтүү тиешелүү кайсы деңгээлде чечилет, ошол деңгээлдерде бул маселелерди кароо болуп атат. Эми мектеп куруу, анын ичинде сиз мына жогоруда көтөрүп айтып кеткендей бала бакча, мектеп, медициналык бир мекемелер, ФАПтар, маданият үйлөрү, ушул сыяктуу маселелер көп каралган, жол маселелери, эми ошолордун баарын чечүү маселесин мына азыр эң 28-жылкы салынган мектепте бир курултайда көтөрүлдү эле Кепер Арак айылында, Москва районунда. Ошол ордуна чыгып карап, анын чын эле ушул жеткилиги жеткенине ошол орундан барып өзүбүз күбө болуп келдик. Бул мектептин документтерин, эскизтик бир документтерин азыр кайрымдуулук фондко тапшырып, ал жактан ошол жаңы мектеп куруу боюнча ошол фонддор менен иш алып барып атабыз. Мындан тышкары ушу Ала Медина районунан дагы биримдик кут жаңы конушуда мектеп тууралуу кайрылды эле. Ошол жака булар буга курултайга чейин эле бул маселе өтө курчтуруп кайрылып келишкен. Мына ушул биримдик кутка дагы бир жаңы мектеп куруу маселесинин үстүндө азыр иш алып барып атабыз. Ушул кайрымдуулук фонддор аркылуу ал жака дагы бир 300-400 орунду бир мектепти куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Курултайда сиз белгилеп кеткендей эле инфраструктура жол жагына көбүрөөк маселелерди айтты эле, ички жолдор, айланма жол, негизги жолдор тууралуу. Анан быйыл негизи канча жол асфальтталынды, же болбосо оңдоп түзөлдү жана кийинки жылы бул иштер кандай уланат? 2022 жылы Чүй областында ушул жаңы капиталдык ремонттон өткөн 31 километр жол болду. Эми 23 жылга ушул мерчемдерге республикалык бюджеттен киргизүү, албетте бул жол маселелери көбүнчө республикалык бюджеттен чечилет. Эми быйыл көбүрөөк мерчемдеп ошол жака киргизүүгө азыр иш жүргүзүп атабыз. Эми канчасын бекитип берет, дагы биз эми мындан да көбүрөөк жолдорду киргизүүгө аракет кылып жатабыз бүгүнкү күндө. Эми ошол жолдор жана өзгөчө айылдарда таза суу дагы бирден бир маселе. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо. Анын ичинде сапатына өзгөчө көңүл бөлүү дегендей. Быйыл бул жаатта канча айыл, канча аймак таза сууга жеткиликтүү боло алды? Быйыл ушул Арис долбоор аркылуу 2 айылда таза суу менен камсыз болду. Бул Сагата районунда жана Ала Медина районунда Каражыгач айылы. Анан ушул таза суу менен камсыз болуу негизи эле Арис долбоор аркылуу дагы бир 13 долбоордой бүгүнкү күндө аткарылып жатат. Аягына чыга элек республикалык бюджет аркылуу да каралып аткан. Эми таза суу маселесин бул жаңы капиталдык ремонттон жана реабилитациядан өткөрүүдөн тышкары дагы күнүмдүк бир көйгөйлөр жаратат. Бул жайкы мезгилде баарыбызга ошо суунун тартыштыгы убагында бул күнүмдүк маселелер да аябай көп. Бул насостордун бузулушу, скважиналардагы жердин астындагы суулардын азайып кетиши. Ошол себептен мына Ала Медина районун эле айтып кетсек, быйыл Кош Төбө айылында болду, жайында суунун тартылыштыгы, бул өйдөңкү зонада жердин астындагы суунун азайып кетиши ошого себеп болду. Ошондуктан мына быйыл эле ошо Ала Медина районунда 12 жаңы скважина ишке кирди. Азыркы күндө мына Октябрьский айылында ошо Ассафа фонду аркылуу жаңы суу мунарасын куруу иштери жүрүп жатат. Эми ошого окшогон маселелер биздин көңүл бүгүнкү күндө ошо калктын канча пайызы таза суу менен камсыз? Таза суу эми бардык эле айылдарда камсыз, бирок анын бүгүнкү күндө сапаты ошол таза суу түйүндөрүнүн, суу түтүктөрүнүн бүгүнкү күндөгү эскилиги бул өзүнчө көйгөй. Ошондуктан ошону бир жаңыртуу, жаңы бир трубаларын алмаштыруу, жаңы реабилитация кылуу үстүндө биз иш алып барып атабыз. Эми азыр кыштын кыш өз күчүндө дейли, ушундай айтсак туура болор. Эми кышка даярдык жана көмүрдүн кору жетиштүүлүгү, жалпы кыш мезгили үчүн канча көмүр жумшалат жана бул тараптан маселе көйгөйлөр жокпу? Ушуларга токтоло кетсеңиз.
Эми күз кыш мезгилине жалпы Чүй областы боюнча бизге 358 миң тоннадай көмүр сарпталат. Анын ичинен ушу социалдык объектилер жана калкка ошону менен бирге жанагы жылуулук берүүчү ишканаларга дагы көмүрдүн, мазуттун, газ менен жагылган ишканалар бар. Бул боюнча бул штаб түзүлүп, областта бул май айынан баштап эле ушул кышка даярдык көрүү башталат. Ошол себептен мына Чүй областында азыркы күндө көмүр менен бардык социалдык мекемелер көмүр менен камсыз болгон. Жылуулук берүүчү 5 ишкананын бир бар Чүй областында, ошонун 41 отканасы бар. Ал бардык отканалардын ушу газ менен иштеген 15, көмүр менен иштеген 13, жана электр энергиясы менен иштегендери да бар. Ошону менен мазут менен иштегендери бар. Ошону менен бардыгы 41 откана, бардыгы бүгүнкү күндө ал жерде өз ишин алып барып жатышат. Көмүрү менен толугу менен камсыз болушкан. Социалдык мекемелерде дагы бүт бардык социалдык мекемелер көмүр менен камсыз болгон. Алардын баары үзгүлтүксүз бүгүнкү күндө жаап жатышат. Мүчүлүштөр болбойт демек. Мүчүлүштөр болбойт. Ошо газга өткөрүү артыкчылыктуу багыт болуп атпайбы акыркы жылдары? Бул тарапта аракеттер кандай? Эми газга өтүү артыкчылыгы бул республикалык деңгээлде бул жанагы ДЭЦтерди газга өткөрүү мына жакын арада эле Кант шаарында, Токмок шаарында ушул от казандарын газга өткөрүү, ушу 2 от казаны газга өттү. Андан тышкары ушул калкты газ менен тейлөө бүгүнкү күндө азыр Газпром ишканасы аркылуу ушул Москва районунда жүрүп жатат. Аламедин районунда, Ысык Ата районунун Новопокровкада, Москва районунун Александровка айылдарында ушундай бир жалпы ушул айылдык конуштарды газ менен камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатышат. Эми 23-жылга дагы алардын пландары бар. Дагы бир газ менен камсыз болбогон калктуу конуштарды ушу газдаштыруу боюнча. Эми мына азыр сиз облустагы жалаң жакшы жактарын, ийгиликтерди, жетишкендиктерди белгилеп айтып өттүңүз. Эми сөзсүз көйгөй маселе же болбосо ошо планга коюлгандардын бардыгы 100% эле ишке ашып кетет деген мындай калпыс нерсе эмеспи? Облустта азыркы учурда негизги делген маселелер эмнелер? Кийинки жылы кайсыл багытка өзгөчө көңүл бөлөсүздөр? Эми негизги маселе жогоруда айтып кеткен маселелер ошол жол маселелери, таза суу маселелери, туризм тармагын өнүктүрүү маселелери ушул негизги көйгөйлөр болот. Эми инфраструктуралык маселелерди айтсак, бул жол менен таза суу болот. Анан социалдык мекемелерди куруу мына ушул үстүндө иш алып барабыз. Анан таза бул ирригация тармагында дагы эле көйгөйлөр бар. Ички жазга даярдык азыркыдан күчүндө да. Ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү дагы эле аякта көйгөйлөр жок эмес. Ошол үстүндө дагы иш алып барабыз. Жазга мисалы дыйкандарга үрөн менен камсыздоо иштери дагы азыртадан көрүлүп жатса керек. Ооба, азыр күзгү айдоо себүүгө дагы үрөндөр менен толугу менен камсыз болду дыйкандар. Эми бул жанагы өз областтын аймагында 30 үрөн чарбасы бар. Булардын үрөндөрдүн запасы эми биздин Чүй областына дыйкандарына камсыз кыла алат, бирок ошого карабастан жетишпегендерин баягы сырттан келип Казакстандан, Россиядан айыл чарба министрлиги аркылуу камсыз болуп жатат. Нурил Жайылбекович, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип калыптыр. Убакыт бөлүп келип маек куруп, облустагы 1 жыл ичинде аткарылган иштер, мындайча айтканда, жыйынтыгын чыгарып маек коюп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан саналуу саатта жаңы жыл кирип келген турат. Жаңы жылыңыз менен кийинки жылы дагы мына ушундай ийгиликтер улана берсин дейли. Рахмат, сиздердин да жаңы жылыңыздар менен сиздерге да ийгилик каалап кетмекчимин. Көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн, бизде мейманда президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алымбаев Нурил Жайылбекович болду. Ал эми биз берүүлөрүбүздү улантабыз.